Бал өтө пайдалуу жана баалуу азык. Анын курамында 300гө жакын пайдалуу заттар камтылган жана анда адамдын организмине зарыл болгон дээрлик бардык химиялык элементтер бар. Бал организмге тез жана 100% сиңет. Ошондуктан ал тамак сиңирүүнү, тамакка болгон табитти жакшыртат. Пайдалуулугу жагынан балга бир дагы жашылча тең келе албайт. Ошондой эле бал организмди мезгилинен эрте картаюудан сактайт. Ал эми Борбор калабыбыздын тургундары үчүн эң жакшы бал кандай болду экен? Таза бал болгон жакшы да, кант эмеси, сахар кошулбаган. Жазындагы биринчи чогултулган балды жакшы деп эсептейм. Ошо бал аябай пайдалуу деп ойлойм. Анткени чөптүн баары жаңы чыгып, жазында бүт витаминдердин баарын ошол арылар чогултуп анан бал кылат да. Мен оюмча эң жакшы бал жегенде мындай тамагыңа какой-то бир вкус келет да, ачуу сыяктуу болгон кырып кеткен ошол. Эң жакшы бал кашык менен таңдайыңа эметкенде кадимкидей атыштырат. Ошол бал таза бал. Эч кошулмасы жок. Жалаң гүлдөн тартылган бал. Эң жакшы бал негизи биз окуган билген маалыматтарыбызга караганда бул созулганда жарым метрге чейинки созуп көрүп алгыла деген нерсе бар го. Негизи биз деген өзүбүздүн пасекабыз бар. Үйдө неме кармайбыз. У нас своя пасека, дома мы держим улики, используем свой мед. Вообще я люблю нарынский мед. Эң жакшы бал кашык менен өйдө кылып туруп неме чубасаң, мындай сапырсаң, чубалып көпкө чейин ипичке ийнедей болуп, жиптей болуп калганга чейин көтөрүлө берет. Бал бул таттуулук жагынан дагы, дарылык жагынан дагы аябагандай адам баласы үчүн пайдалуу. Бал өндүрүү боюнча Кыргызстанда кандай иштер жүрүп жатат? Деги эле бал өндүрүп бизнес кылса болобу деген бир топ суроолорго алдыда жооп аласыздар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бал арычылык бул кирешөлүү бизнестин түрүнө кирет. Балды биз күнүмдүк жашоодо дарылыкка жана тамак аш катары колдонуп келебиз. Ооба, көпчүлүгүбүз балдын кандай пайдалуу экенин үстүртөн гана билерибиз анык. Андыктан бүгүнкү күндө Кыргызстанда бал өндүрүү кандай жүрүп жатат? Балга элдин суроо талабы кандай экенин жана биз билбеген балдын түрлөрүн көрсөтүп беребиз. Жогоруда көргөндөй биз сураган элдердин көпчүлүгү өздөрү туулуп өскөн кичи мекениндеги бал өстүргөн тааныштарынан эле сатып алып колдоноорун айтышты. Ал эми Борбор калабыбызда чоң базарларда же атайын бал саткан дүкөндөрдө сатылып жатканын кезиктирүүгө болот. Бул бал дүкөндө балдын түрүн кезиктирүүгө болот экен. Жергиликтүү эле эмес, башка өлкөлөрдөн да импорттолуп келген балдардын түрү бар экен. Ар биринин өзүнчө дарылык касиети жана артыкчылыктары бар экен. Это у нас алтайский мед. Мы его получаем. Бул бал Алтайдан алынып келинген. Балдын курамында көптөгөн микроэлементтер камтылган. Булар кальций, магний, темир, айрыкча гемоглобини төмөндөргө жана аз кандууларга жакшы жардам берет. Ал эми бул бал болсо курамында перга кошулуп даярдалган. Перга эмне деп жатсаңыздар, арычылардын сөзү менен айтканда, арылардын тамагы бул перга иммунитетти көтөргөнгө жана тамак сиңиргенге аябай жакшы жардам берет. Ошондой эле кан басымды нормалдаштырат. Жалпысынан бардык организмди бекемдөөгө пайдасы чоң. Бул балды аз өлчөмдө бир чай кашык менен эрте менен кечинде тамактанаар алдында жеп турсаңыз, өзүңүздү жакшы сезип, сизге жайдарылык алып келет. Ананда айта кетчү нерсе, кимде ким спорт менен машыкса, бул балды байма-бай колдонуп турса жакшы болот. Анткени курамында белок да камтылган. Негизинен балдын баары эле пайдалуу, бирок бул эки бал атайы дарылыкка багытталган. Буквально в небольших количествах надо кушать 1 чайную ложку. Бал алууда ашыкча саркындуу болбойт. Ары талаадан ар кандай гүлдөрдүн ширесин чогултуп келген үчүн бөлүп чыгарган бардык заттарды дарылык үчүн колдонсо болот. Ну это у нас получается идет самый сильный иммуностимулятор. Бул бизде эне сүтү деп аталат. Бул эне арыдан алынат. Калориялуулугу адамдын сүтүнөн да күчтүүрөөк. Катуу ооруп айыккан адамды калыбына келтирүүсүнө аябай жардам берет. Бул идиштин ичинде мисалы 90% эне сүтү бар. Калган 10% кадимки балдан турат. Анткени ушул 10% бал жакшы сакталыш үчүн гана кошулган. Муну биз -20 градуска сакташыбыз керек. Дарылык касиети боюнча айта кетсем, простатит, тукумсуздук маселелеринде жардам берет. Жана ошондой эле депрессиядан арылууга да пайдалуу. Жалпысынан бул эне сүт бардык жагынан пайдалуу деп эсептелет. Кан басымдуулугун калыбына келтирүүгө да аябай жакшы таасир этет. Также подходит людям, которые чувствуют себя обессиленными.
Өлкөбүздө акыркы жылдары бал менен бизнес кылуу бир топ жанданып, күчүнө кирип калды десек жаңылышпайбыз. Мына ошол секелек чагынан арылар менен кошо чоңойгон Изат айым атасынан калган өнөрдү кесип кылып, бал ишмердүүлүгү менен алектенип жаткан учуру. Балчылык менен аралашканыма мен кичинекейимден төрөлгөндөн баштай эле, эс тарткандан баштай эле ушу арыны билем да. Менин ушу биринчи эле чоң атам Байсалбеков Токобай деген болгон. Бул Союз убагында ВДНХда илинип келген кыргыздардын ичинен биринчи балчы болгон да. Ушу чоң атамдын аркасынан эле экинчи муун болуп менин атам болгон балчы. Ушу атамдын аркасынан биз үчүнчү муун болуп, мынакей уже мен өзүмдүн балчы элек кармаганыма 24 жыл болуп калды. Бал алуу үчүн адегенде арылардын түрүн тандап алуу керек. Изат эже белгилүү болгон бал арылардын эки түрүн кармайт. Алар Украинадан келген Карпатка жана экинчиси Германиядан алынып келинген Карника бал арылары. Анан өзүбүздүн жергиликтүү бал арыларды да кармап келет. Бал арыларды көбөйтүү үчүн эне бал арылары керек болот. Бүгүнкү күндө Изат эженин чарбасында бир эне бал арынын баасы 4,5 миң сомду түзөт экен. Бул арылардын ичинен Изат эженин айтымына караганда Карпатка түрү балды көп берет. Бал бергеним ушу Карпатка болду да, биз өзүбүз байкаштырдык. Мурун биздеги местный болчу да, жергиликтүү ары болчу. Аларга караганда Карпатка көбүрөөк иштегени, чарчабай иштегени. Негизи арылар негизи уктабайт, чарчабайт, бирок деген баягы иштегенине караганда Карпатка күчтүүрөөк болот экен. Бал бериси эки эсе күчтүү болот да, эки эсе көбүрөөк болот. Карпатка импорт. Биздики болсо батыраак өлүп калып атат. Бул биздикилер күн салкын болгондо уже чыкпай калышат да. Карпатка аябай сезимтал болот да, например, кандай погода болуп атат. Өтө, например, жамгыр жаабай турган болсо, алар чыгып иштеп келе беришет. Биздин местныйлар кичине уже баягы күн бүркөлүп калды, чыгышпайт. Бул жерде балдын көп түрү бар. Тоо балы бул аябай күчтүү келет. Андыктан аллергиясы барлар үчүн муну дарылыкка колдонбой эле коюусун сунуштайт. Ал эми ак бал болсо эспарсет өсүмдүгүнүн гүлүнөн алынган бал болуп эсептелет. Бул бир аз жеңил келип, бардык курактагы адамдар колдоно берсе болоорун айтат. Мына ат башынын ак балы бар. Биздин Токтогул районунун Оялма деген жеринеки мындай суюк бал берет. Бул мындай крупинка кристаллизациялар бар да, бирок деген тоңбойт. Эмнегедир бир чөптөн, гүлдөн да тоңбой калат. Анан кийин мынакей таластын ак балы бар, эспарцети. Биздин Токтогул району Алатай тоосунун мына тоо балы бар. Бул Ысык көлдүн эспарцет балы бар. Булар да ак бал берет да, баягы ак бал берет. Бүгүнкү күндө кыргыз балы эл аралык сынактарга катышып, байгелүү сыйлыктарга ээ болуп келе жатат. Өткөн жылкы Туркияда болуп өткөн сынакта кыргыздын ак балы 3-чү орунду ээлеген. Айта турган нерсе, бул дагы биздин фирманын өзүбүз кичинекей, анан жаңы мындай салыштырмалуу жаш фирма болсок дагы эми жанакы арыларда болуп жүргөн эмгектенип, биргизбей эмгектенип эле көп өзүбүздү жарыялабай иштеп жүрөбүз. Ошо Кыргыздын балын болушунча дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк деңгээлде мындай достойно, татыктуу мындай эметкенге аракет кылып жүрөбүз, мээнетибизди кылып жүрөбүз дегенде, ошонун дагы бир эмеси мындай кичинекей жеңишибиз дегеним ошо өткөн жылы октябрь айында, 17-жылы октябрь айында Стамбулда өткөн ошо Конгресс о Пьемонте деп коет. Бул илимий конференциясы дагы болду, анан мындай конкурс дагы болду, дүйнөлүк бал конкурсу болду. Ошондо биз ошо бир номинация боюнча эле катыштык. 4 түрлүү балдын номинациясы болот. Ошондой фирманын атынан катышканда ошо 3-чү орунга Кудайым өзү жеткизди дегенде, ошо ийгиликке жеткиздик, ошо сүйүнүп турабыз. Хадиче эже бүгүнкү күндө башка өлкөгө кыргыз балын экспорттоо менен алектенет. Азыркы күндө кыргыз балына Жапон мамлекетинде суроо талап көбөйүп жатканын айтат. Андан сырткары башка мамлекеттерге да жиберип турушат. Өздөрү бал өндүрбөгөн үчүн таза жана сапаттуу бал өндүргөн өнөктөштөрдү издешет. Балчылардын көпчүлүгү эл аралык стандарттарга жооп бере турчу бал өндүрүшпөйт. Көпчүлүгүнөн антибиотик чыгып калып жатат дейт.
Эми биз жөн гана экспорттоочу компаниябыз, фирмабыз. Биз өзүбүз бал менен иштебейбиз, эмесе арылар менен иштебейбиз дегенде, биз тек гана ошо профессионалдарды издеп таап, ишенип, ынанып, ошо анан толук табыштайбыз. Анан биз партнерлордун запросторун аларга жеткизип, кандай кылган туура болот, эмне кылган туура болот, ошону айтып эметип турабыз да. Анан эң негизгиси ошо көп эле балчыларга жолугабыз, мындай биздин бал абдан таза, сонун деп макташат, чын эле даамы сонун чыгат дегендейчи. Бирок кээде байкайсың, просто профессионалдуу болууга жетишсиз да. Элди көрүш керек, өнүгүп өсүш керек. Анан мындай өтө мындай главное өзүңдү алдабай таза иштешиң керексиң да. Анан өнүгүш керек. Ар бир ишкер балдын сапатын аныктап, анын курамын билүү үчүн ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунан тиешелүү сертификатты алуусу кажет. Анткени бул жерде балдын курамын толугу менен эл аралык деңгээлде текшерип, анализдерин чыгарып берет. Бул борбор балды 2 кароодон өткөрөт. Биринчиси бул физика-химиялык текшерүү. Физика-химиялык текшерүү дегенибиз Кыргызстандын ичинде гана колдонулуучу сертификат болуп саналат. Бизге бал өндүрүүчүлөр балдарын алып келишет, жеке өндүрүүчүлөр, анан компания өзүнүн компаниялар алып келишет. Биринчи эле бизге этаптан өтүшөт, алар физика-химиялык жактан балды изилдешет. Физика-химиялык жактан изилдөөгө кислотность кирет, индекс рефракции, диастазное число, ушундай көрсөткүчтөр менен биз изилдөө жасайбыз дагы, аларга заключение беребиз. Ошол заключение менен булар барып башка ветеринардык управлениялардан сертификат алышат. Анан биздин өлкөнүн ичинде реализация кылганга укуктары болот. Балчылар Казакстанга же Орусияга анализге бербестен эле биздин эле жергиликтүү лабораториядан текшертсе болорун айтат. Анткени ЭАЭПтин жардамы менен атайын заманбап жабдыктар алынып келинген жана эл аралык талаптарга жооп берүүчү сертификат ала алат. Ал үчүн антибиотикке текшерүүдөн өткөрүүсү кажет. Бул жактан биз балдагы антибиотиктерди иштейбиз. Балда дагы бир канча антибиотиктер болот. Хлорамфеникол бул эл аралык аты антибиотиктин, а бизде левомицин деп коет. Андан сырткары тетрациклин бар. Антибиотик бул левомицин айыл чарбасында көп колдонулат, бирок бунун зыяны дагы бар. Ошон үчүн адамга тийгизген зыяны бул анемияны алып келиши мүмкүн, провоцирует анемияны. Ошондуктан биз бул эл аралык стандартта текшерүү мындай обязательство болуп калган стандарт боюнча. Бир канча химиялык анализдерден өткөргөндөн кийин балды биз акыркы моменти бул иммуноферментный анализ. Биз антибиотиктерди иммуноферментный анализ менен изилдейбиз. Ошон үчүн бул акыркы этабында биз могул келген жасаган планшетти, ошо мөдү бар планшетти салып туруп иммуноферментный анализ менен окуйбуз. Бул компьютерный обеспечение программасы болот өзүнүн атайын. Ошол жерден биз салып, анан балдын канчалык санда антибиотик бар экенин чыгарабыз. Антибиотикалык текшерүүдөн өткөн соң бул аппарат анализди дагы да болсо тереңдетип изилдейт экен. Эң акыркы үлгүдөгү заманбап болгондугуна байланыштуу эл аралык стандарттарга жооп бере турчу талаптардын баарын аткарат. Скрининг метод менен иммунофермент анализин антибиотиктерди если биз аныктаган болсок, концентрация, допустимый концентрациядан жогору болсо, андан ары бизге момундай ВЖХ деген оборудованияга исследовать этебиз. Бардык аккредитованный лабораторияларда исследования жүрүш керек. Иммуноферментный скрининг, а бул деген арбитражный метод. Между эл аралык стандарттын требованиясы боюнча ВЖХда жасалат.
Ар бир кардар бал сатып алууда кайсы бир дүкөн же базар болбосун тастыктоочу сертификатын сураш керек. Ошондой эле ар бир бал саткан ишкерлердин тиешелүү сертификаты болуусу зарыл. Биздин кардалдар балды алып келгенден кийин биз изилдөөнүн жыйынтыгында момундай протокол беребиз. Ал протоколдо колдонулат аттестация, аккредитациянын сертификатын жазабыз. Биз международный эл аралык стандарттан, аккредитациядан өткөнбүз. Эл аралык талаптарга жооп берген. Биздин специалисттерди компетентный экендигин булар эл аралык эксперттер аныктап кеткен.